Бул топтолуп турган эл Баткен районунун Чоң Тала жана Жаңы Жер айылынын тургундары. Алар эгин аянттарына бир каналдан суу алгандыктан сууга сууну бөлүшө албай жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Өз мезгилинде жергиликтүү бийлик элдин сууга болгон көйгөйүн тез арада чечүүнүн аракетин көрүп жатат. Ар кайсы жерден жана гидрондордон өз билиммандык менен ачып алып, бизге суу жетпей калып, эки элдин ортосунда ошо суу талаш пайда болгон ошондон болдук да. Эгерде ошо калыбынан келтирип, өз убагында сууну алып, калган убакта бекитип койгон болсо, анда бу жерде маселе жаралышы мүмкүн эмес. Бирок суу тартыштыгы бир гана бул жерде эмес, бардык аймактарда байкалууда. Анткени Баткен районундагы эгин аянттарды сууга суу менен камсыз кылып турган Төрткүл суу сактагычынан чыккан суу эгин аянттарга толук кандуу жетпей жатат. Бүгүнкү күндө Баткен районунун дыйкандары негизинен өстүргөн эгиндери бул кара эгиндер болгондугуна байланыштуу сууну көп талап кылынат. Ошондой эле бул жерде ички чарбалык арыктарда кээ бир жерлерде суу үнөмдүү пайдаланылса, кээ бир жерде ички чарбалык арыктардын тазаланбаганынан сууга суу ысырапкерчиликке учурагандыгы белгилүү болуп атат. Климаттын өзгөрүшүнөн улам дарыяларга суу аз кирип, натыйжада жай мезгилинде суу тартыштыгы акыркы жылдарда даана байкалууда. Мындан улам айыл чарба адистери эгин аянттарга сууну аз талап кылуучу эгин кылып, тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтуу керектигин айтышууда. Эгерде ошол тамчы суугар системасыны курса, бул ошол эмесиге жанагы өсүмдүккө керектүү сууду ошого толтуруп алат. Башкача айтканда, жанагы 200 литр суу 10 тонналык эмени 50 секундада толтурат. Башкача айтканда, ошол 10 тонна суу ошол дыйканга жетет. Зависимости өсүмдүгүгө карап. А калган суубуз жөн эле агып кетип атпайбы? Ошон үчүн тамчылатып суугаруу системасыны колдонуу биздин азыр бүгүнкү күндүн талабы болуп атат. Белгилеп өтсөк, өткөн жылы да ушул мезгилде Төрткүл суу сактагычында суу кескин азайып кетип, Баткен районунун аймагында сууга суу тартыштыгы жаралган болчу.